Ташиевке союздаш жок. Бир дагы союздаш жок. Ал өзүнүн оппозициялык күчтөрүн баарын талкалады. Жада калса ошол президенттикке келем деп Мадумаровдон бери талкалады деп ойлойм. Акырында мынакей Садыр Нуркожоевичтин дагы бийлигин тартып алып, акырын тымызын бийликке келүү аракетин кылды. Ошондуктан мына эң жакын деген өзүнүн досун сатты деп эсептейм да мен. Билбейм сиздер кандай деп ойлойсуздар, сиздер тескерисинче ойлоп атасыздар, бирок ал ошол кадамдарга барды. Ошондуктан бир дагы союздаш жок. Ташиевке эл аралык колдоо жок. Ар бир өлкө жалгыз жашабайт. Жөнөкөй жарандардын кошуналары бардай эле мамлекеттердин да кошуналары бар. Алардын сырткы өнөктөштөрү бар. Аларга дагы адекваттуу кошуна, адекваттуу башкарган жетекчи керек. Ошондуктан алар Ташиевди адекваттуу деп эсептебейт. Ал ташбоор, бир аз өзүн салмактап кармай албаган деп эсептешет. Ошондуктан Ташиевдин сырткы саясатта эл аралык уюмдар алар да колдошпойт. Алар Ташиевди адекватсыз деп эсептешет. Мен ойлойм, сырт жакта Ташиевди бир дагы колдогон саясий топ, саясий күч эч нерсе жок. Бизнес бул мамлекеттин локомотиви. Бизнес эмне болду? Талкаланды. Бизнесмендер колдобойт, алар акчасын салгысы келбейт. А бул деген экономиканын локомотиви. Ал жактан да колдоо таппайт.